Сооронбай Жээнбеков президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Дастан Догоевду, мамлекеттик технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевди жана маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы электрондук өз ара аракеттешүү борбору мамлекеттик ишканасынын директору Нурия Кутнаеваны кабыл алды. Өлкөдөгү санариптик трансформация боюнча чаралар жана милдеттер, ошондой эле 2018-жылдын 14-декабрында өткөн өлкөнүн санариптик өнүктүрүү боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынынын чечимдерин аткаруунун жүрүшү талкууланды. Бакыт Шаршембиев жана Нурия Кутнаева маалыматтык технологияларды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жаатында аткарылып жаткан жумуштар тууралуу айтып беришти. Учурда 47 мамлекеттик орган түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттешүү системасына кошулган. 16 мамлекеттик органдын ортосунда маалыматтык алмашуу камсыз кылынды. Мамлекет башчысы өлкөнү санариптештирүүдөгү милдеттерди ишке ашыруунун жүрүшүнө нааразычылык билдирип, кыска мөөнөттө активдүү өнүгүүгө жана өлкөнүн баардык жашоо турмушуна санариптештирүүнүн киришине тоскоол болуп жаткан кемчиликтерди жоюуну тапшырды. Миграциялык мунапуска туш болгон кыргыз мигранттарынын тизмеси жарыяланды. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов билдирди. Анын айтуусу боюнча, кыргыз-орус макулдашууларды ишке киргизүүнүн алкагында орусиялык тарап Кыргызстандын жарандары үчүн миграциялык мунапус өткөрүү чечимин кабыл алган. Төраганын орун басары билдиргендей, миграциялык мунапустун алкагында кара тизмедеги 65 000 кыргыз жаранынын 1 000 кайрадан Россия Федерациясынын аймагына кире алат. Россия тарабынан бизге 2 тизме берилген. Бул 2 тизме бирөөсү баягы айтып аткан кара тизме 65 000 кишиден турган тизменин ичинен 999 киши чыгарылды. Ошол жарандар өзүнүн биринчи тизмеден табылат биздин сайтыбыздан. Экинчи тизме 131 000 киши. Бул Россия Федерациясында жүрүп уже мыйзамды бускан болуп эсептелишет да. Анан азыркы мезгилде эгер ошол 131 000 киши чек арадан чыга турган болсо, анда бул жарандар эртең кара тизмени толтуруп калышы мүмкүн. Асылбек Жээнбеков КСДПК партиясынан чыккандыгын бүгүн парламенттин жыйынында расмий түрдө билдирди. Мен өмүр бою КСДПКда мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Ага чейин бир да партияда мүчө болгон эмесмин, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынан чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү жолу жалпы мамлекеттик кызыкчылыгы тараза ташына коюлуп жаткан шарттарда бул кадамым туура деп эсептейм. Ал эми депутаттык ишмердүүлүгүм парламенттеги фракцияда уланат деп билдирди Асылбек Жээнбеков. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү жолу жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы тараза ташына коюлуп жаткан шарттарда бул кадамым туура деп эсептейм. Ал эми депутаттык ишмердүүлүгүм парламенттеги фракцияда уланат. Жогорку кеңештин депутаттары апрелде өкмөттүн жасаган иши боюнча отчетун угат. Бул тууралуу парламенттин жыйынында төрага Дастанбек Жумабеков билдирди. Анын айтуусунда бул маселе апрель айындагы календарлык планда турат. Депутат Мыктыбек Абдулдаев башкы прокуратуранын отчетун 18 апрелде, ал эми өкмөттүн отчетун 25 апрелде кароону сунуштады. Төрага Жумабеков отчетту угуунун так күнү кийинчерээк аныктала тургандыгын кошумчалады. Өкмөт жана инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги Кыргызстандын мыкты экспорттоочусу 2018 улуттук сынагына катышууга экспорттоочуларды чакырат. Сынактын максаты өлкө аймагынан продукцияларды экспорттоого аракеттешүү, ата мекендеги экспорттоочуларга колдоо көрсөтүү болуп саналат. Сынактын маанилүү милдеттери Кыргызстандын мыкты экспорттоочу компанияларын аныктоо, чет жакта өлкөнүн тандалган экспорттук компаниялары тууралуу маалымдуулугун жогорулатуу. Кыргызстандын эң мыкты экспорттоочу эң белгисин таануу аркылуу ата мекендик продукцияларды таанытуу жана жайылтууну камсыздоо болуп саналат. Өкмөт Кыргызстанда катталган бардык экспорттоочуларды сынакка катышууга чакырат. Кыргызстан менен Түркиянын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Мевлют Чавушоглу телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Министрлер эки тараптуу кызматташтыктын маселелерин жана ушул жылга пландалган иш сапарларды, ошондой эле көп тараптуу форматтагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашты деп айтылат маалыматта.
Кыргыз-Кытай чегарасындагы Торук-Арч жана Эркич-Там өткөрмө бекеттери 5-нен 7 апрелге чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, чегара Кытайда каза болгондорду эскерүү күнүнө карата Кытай тараптын өтүнүшү менен жабылганы жатат. Торук-Арч жана Эркич-Там жолдорундагы кыймыл 8 апрелден тарта жандана баштайт.